Жээнбеков. Туркия эгемен Кыргызстанга 600 миллион доллар инвестиция салды. Туркия Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери 600 миллион доллардан ашык инвестиция салды. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 24-сентябрда Бишкекте өтүп жаткан Кыргыз-Түрк бизнес форумунда билдирди. Өлкө башчынын маалыматына караганда 2018-жылы Туркиядан 93 миллион доллар инвестиция келген. Учурда эки өлкөнүн ортосундагы жылдык товар алмашуу 400 миллион долларды түзөт. Биз Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшкөндө товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүүнү сүйлөшкөнбүз. Бул үчүн эки мамлекеттин жана ишкерлердин да аракети керек, деди Жээнбеков. Президент Жээнбеков Кыргызстанда инвесторлорго бардык шарт түзүлүп, бир топ жеңилдиктер берилгенин белгилеп, туркиялык ишкерлерди Кыргызстанга чакырды. Ал өлкөдө инвесторлордун укуктары толук корголгонун, алардын мүлкү кол тийгис экенин айтты. Вице-премьер Кыргыз-Тажик чегарасынан чыккан чырдын себеби башкабы деген ой бар. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Кыргыз-Тажик чегарасынан чыккан чыр боюнча ар кандай шек жаралып жатканын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 24-сентябрда журналисттерге билдирди. Баткенде чегарада болгон чырдын өзгөчө себептери башкабы деген ой болуп жатат. Тергөө амалдары иштеп чыккандан кийин айтылат. Кандай себептер экенин айта албайм. Ар кандай шек жаралууда, дейт Жеңиш Разаков. Бүгүн эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде буга чейин чегара маселеси боюнча кабыл алынган токтомдордун аткарылышы тууралуу маселе жабык эшик артында каралды. Бакиров. Ширин Айтматова менен дебатка чыкканга даярмын. Мурдагы депутат Ширин Айтматова депутаттар буудайды импорттоо аркылуу 2015-жылдагы парламенттик шайлоого кетирген чыгымдарын жаап, андан башка дагы 650 миллион сом акча тапканга жетишкени тууралуу видео кайрылуу таратты. Ал шайлоодон 10 күн өткөндөн кийин 2015-жылы 14-октябрында Жогорку кеңеште Кыргызстанга алынып келинген буудайларды бажы салыгынан бошотуу токтомун өнүгүү Прогресс, КСДП жана Кыргызстан партиялары колдоп чыгышканына токтолгон. Бирок депутат Мирлан Бакиров айтылган күнөөлөрдү толугу менен четке какты. Бакиров мындай кадамды бажы биримдигин түшүнбөгөн гана адам айтат, дейт. Анын айтымында буудайга болгон салыкты алып салууну өкмөт сунуштаган. Анда бир катар депутаттар колдоп берген. Ошол мезгилде өкмөттүн бул кадамы туура болгон. Өкмөт башка жактан келген буудай үчүн салык кызматын алып салууну бизге сунуштаган. Ошол кезде бул өтө туура кадам болгон. Ал эми Ширин Айтматованын билдирүүсүн экономикадан, өндүрүштөн түшүнүк албаган, реалдуу кырдаалдан кабары жок популисттик гана кадам десем болот. Ал эми 650 миллион сом тууралуу айткан сөздөрүнө мен коомчулук алдына жооп бергенге даярмын. Дебат уюштуруп, андагы суммалар боюнча айтып берем. Шадыевдин кызынын арызы сотто канааттандырылган жок. 17-сентябрда Бишкек шаардык сотунда Саадат Шадыева аттуу жарандын мүлк боюнча иши каралып, буга чейинки 1-май райондук сотунун чечимин жокко чыгарылган чечим чыкты. Ошондой эле мүлктү камактан чыгаруу тууралуу добарызды кароо токтотулган. Тактап айтканда, Саадат Шадыеванын мүлкү камакта калды. 19-июлда 1-май райондук соту Саадат Шадыеваны башкы прокуратурага жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке карата мүлкүн камактан чыгаруу боюнча добаразын канааттандырган болчу. Кеп Карвен 4 сезонный салуу жайы тууралуу болуп жатат. Маалымат кылайык, Аскарбек Шадыев кылмыш иши козголоор алдында бул ишканадагы үлүшүн башкага өткөрүп берген. BVKG маалымат агенттиги Саадат Шадыева Аскарбек Шадыевдин кызы экенин жазып чыкты. Ал сайтта Шадыевдин кызы камакка коюлган мүлктү чыгарууга аракет кылып жатканын белгилеген. 2018-жылдын 25-декабрында 1-май райондук соту Шадыевди 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияда эркинен ажыратуу жана мүлкүн мамлекетке чегерүү жөнүндө өкүм чыгарган. Кийин анын мүлкүнүн тизмеси жарыяланып, жалпы суммасы 1 миллиард 852 миллион 236 миң 99 сомду түзөрү кабарланган. Шадыевке башкы прокуратура алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017-жылы Жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 миң доллардын уурдалганы себеп болгон. Андан соң Шадыев качып кеткени, АКШда жүргөнү кабарланып, кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чегарадан мыйзамсыз өтүү беренесинде каралган белгилер боюнча иш козголгон. Мындан тышкары ага кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо беренеси боюнча да айып коюлган. Шадыевке издөө жарыяланган.
Ички иштер министрлиги милиция кызматкери кылмышты жабыш үчүн $5000 сураган. 16-сентябрда Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматына Бишкек шаарынын ТС аттуу жараны Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жеңичинен сүйлөшүп, кылмышты жабыш үчүн $5000 сурап жатканы боюнча арыз менен кайрылган. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Бул жарандын арызы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат тарабынан кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине жазык кодексинин 326-беренеси менен катталган. 23-сентябрда финансы полициясы менен милициянын чогуу жүргүзгөн ыкчам иликтөө иштеринин негизинде Ахунбаев жана Малдыбаев көчөлөрүнөн Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милициясынын 3 кызматкери кармалган. Кармалгандарды тинтүү учурунда алардын жанында $1000 суммасындагы акча каражаты табылган. Ошондой эле шектүү милиция кызматкерлеринин биринин бөлмөсүнө тинтүү жүргүзүлүп, ТС аттуу жарандын кылмыш иши токтотулганы аныкталган. Учурда кылмышка шектүү милиция кызматкерлери камакка алынды. Тергөө жүрүп жатат. Министр Исаков биринчи иш сапарын Таластагы авариялык мектептен баштады. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаковдун алгачкы иш сапары Таластагы авариялык мектептин абалы менен таанышуудан башталды. Бул тууралуу аталган ведомствонун маалымат кызматынан кабарлашты. Министр Талас районундагы 3 билим берүү мекемесине барган, алгач 100 окуучуга ылайыкташкан, бирок учурда 200 бала билим алып жаткан Балбал орто мектебине барган. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2015-жылы мектеп авариялык абалда деген бүтүм чыгарган. Жаңы мектепти куруу 2015-жылы башталып, пайдалуу салынып, бирок жумуш токтоп калган. Министр окуу жайдын курулушун жандантууну 2020-жылдын бюджетин эсебинен ишке ашыруу планы бар экенин билдирди. Исаков андан кийин учурда класстык бөлмөлөр окуучулар үчүн жатаканага бөлүнүп кеткен Казак Момункулов орто мектебине барган. Себеби бул билим берүү мекемесине 2018-жылы Манас лицей интернаты кошулган. Министр бул маселени да келерки жылдын иш планына киргизүүгө аракет кыла турганын айткан. Жумуш сапарынын аягында Исаков Талас районундагы номер 18 Нагима апа бала бакчасы менен таанышкан. Көзүнөн бриллиант таккан кыз дарыгер себебин айтып берди. Армениянын тургуну Сатеник Каразяндын көзүнөн чыккан кристалдар генетикалык жактан же инфекциялык оорудан улам пайда болушу ыктымалдыгын дарыгер офтальмолог Татьяна Шилова РЕН-ТВ телеканалына айтып берген. 22 жаштагы Каразян ооруп айыккандан кийин эле көзүнөн кристалл чыгып калганын айткан. Ал күн сайын көзүнөн 50ге жакын түсү жок катуу заттарды алып чыгат. Бейтап бардык дарыгерге кайрылганын, бирок ушул күнгө чейин так диагноз кое албай жатканын айткан. Дарыгер офтальмолог Татьяна Шилова Армениянын тургуну кабылган жагдай сейрек кездеше турганын билдирди. Анын айтымында мындай патология аз кездешкендиктен дарыгерлер анын келип чыгуу себебин аныктоодо кыйналышат. Жаш бул биологиялык суюктук. Анын курамы канга абдан окшош. Кишинин генетикалык ооруларынан, көздүн сезгенип калышынан же ден соолуктун бузулушунан улам анын курамы өзгөрүп кетиши ыктымал. Жашта белок, май, микроэлементтер, ошондой эле иондор да бар. Анын курамына кирген туздар түрдүү себептерден улам тез кристаллга айланып кетиши ыктымал. Белокторда өзүнүн курамын өзгөртүп катып калышы мүмкүн, деди адис. Ал ошондой эле суюк субстрат соолуганда катуу затка айланып, көздүн чел кабыгын тытып кетиши толук мүмкүн экенин кошумчалады. Эмне себептен ушундай болуп жатканын так аныктоо үчүн бейтап толук медициналык кароодон өтүшү керек экени айтылды. Эгер зат алмашуу системасы бузулган болсо, кристаллдар бир гана көздө эмес, боордо, бөйрөктө туз сымал катып калышы ыктымал, андыктан текшерүүдөн өтүү керек, деди ал. Армениянын тургунунун көзүнөн чыккан кристалл экспертизага жөнөтүлдү, бирок жыйынтыгы чыга элек. Текебаевдин абактагы тилеги аткарылды. 14-сентябрда бир кездеги убактылуу, ошол эле маалда бактылуу өкмөттүн мүчөлөрү баштары биригип ынтымакка келишип, жаңа ачылган Ынтымак сейил паркына барып бак отургузушту. Бак отургузуу маалында Текебаев абакта жатып алып парктын ачылганын угуп, мен да бир барып бак отургузсам деп тилек кылдым эле. Ошол тилегиме жеттим деп көкүрөктөгү бугун чыгарды. Убактылуу өкмөттүн бардык мүчөлөрү бирден бак отургузушту. Бир гана Атамбаевден башкасы. Ал киши да абакта жатып алып тилек кылып жаткан чыгар. Бир күнү мен да барып бак отургузайын деп. Атамбаевдин ордуна бакты эски досу Бекназаров отургузду. Катындын сөзүнө чычалаган Бакыт Төрөбаев: бирөөгө сын тагардан мурда алгач өзүнүн атасынын музейин абалына көңүл буруп алсын. Мына ушундай орой түрдө Жогорку Кеңештин депутаты керектүү маалда Өнүгүү Прогресс партиясын түзө калып, акыркы 4 жылда Кыргызстанды бутуна тургузуп салган Бакыт Төрөбаев Ширин Айтматованын ун мафиясына байланышкан видео кайрылуусуна жооп кайтарды.
Эми Ширин Айтматованын деле айыптары канчалык деңгээлде негиздүү, канчалык деңгээлде негизсиз экендигин айта албайбыз. Бирок Бакыт мырза мындай жообу менен аша чаап кетти көрүнөт. Биринчиден, залкар инсан Чыңгыз Айтматов бир гана уул кыздарына таандык эмес, ал бүтүндөй өлкөнүн, журттун сыймыгы. Андыктан ал адамды музейин абалы канааттандырарлык эмес болсо, анда жеке Ширин Айтматованы эле эмес, бүтүндөй кыргыз элинин абийиринде президент Сооронбай Жээнбековдон тартып те алыскы Москвада пол жууп жүргөн мекендешибизге чейин. Экинчиден, Бакыт мырзага кеңешибиз: деги өлкө үчүн бир нерсени кыйратып жибердиңерби, же депутат болуп эл өкүлү боло албадыңар, кызматта туруп коомдук ишмер болбодуңар, жок дегенде эркек болчу демекчибиз. Күйөрмандар таштанды ыргытып Неймардын айласын кетиришти. Лион футбол клубунун күйөрмандары франциялык Paris Saint-Germain клубунун оюнчусу Неймарга трибунадан таштанды ыргытышты. Мындай окуя Франция чемпионаты учурунда болгон. Анда париждиктер 1-0 упай эсебинде жеңүүчү болгон. Бразилиялык спортчу топту бурчтан тээп берейин дегенде ага карата кемсинткен сөздөр айтылып, желим стакандар менен ширенин банкалары ыргытылган. Эреже боюнча ал бурчакка стриоттар коргонуу дубалына тургандан кийин гана тебе алмак. Paris Saint-Germain'дин көрмандары Неймар жайында Реалга кетем же Барсага кайтам дегенден кийин көп жактырбай калышкан. Натыйжада футболчу эч жакка кеткен эмес. Буга чейин ал эсте калган беттеши 2016-2017 жылдагы Чемпиондор лигасынын 1/8 финалындагы Барса менен ПСЖ командаларынын оюну экендигин айткан. Анда Неймар ойногон Испан клубу 4-0 эсебинде утулса, кийинки мелдеште Барселона 6-1 эсебинде жеңген. Мындан тышкары ал күйөрмандардын сынына дагы онтойлуу жооп бербей келет. Аналитиктердин пикиринде, Неймардын күйөрмандары футболчу туруктуу оюн көргөзүп, командасына берилгендигин көрсөтсө гана кечире алышат.